Donald Trump'tın Ак Үйгө кайтып келиши менен дүйнөлүк коопсуздуктун архитектурасы болуп көрбөгөндөй деформацияга учурап жатат. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. 2026 жылдын башынан бери байкалып жаткан тенденциялар Түндүк Атлантикалык альянстын бирдиктүү түзүм катары жашап калуусун чоң суроо алдында калтырды. Президент Трамптын Америка биринчи кезекте деген саясаты бул жолу бир гана дипломатиялык эскертүүлөр менен чектелбестен конкреттүү каржылык талаптар жана аскердик чечимдер менен коштолууда. Вашингтон менен Европанын, ошондой эле Азиядагы союздаштардын ортосундагы мамилелердин эң курч чекити жакынкы чыгыштагы Ормуз кысыгында орун алган окуялардан кийин башталды. Ормуз кысыгы бул дүйнөлүк мунай ташуунун эң маанилүү кан тамыры. Ал аркылуу күнүнө 20 миллион баррелге жакын мунай өтөт. Март айында аталган аймактагы блокаданы жарып өтүү жана деңиз соодасынын коопсуздугун камсыздоо үчүн президент Трамп НАТО союздаштарын жана Азиядагы өнөктөштөрүн аскердик жардамга чакырган. Бирок Европанын негизги державалары жана Азиядагы гиганттар бул чакырыкка кескин түрдө моюн толгоп, Вашингтондун демилгесин колдоодон баш тартышты. Бул кырдаалда НАТОнун эң негизги жана эң кубаттуу мүчөлөрүнүн бири Түркиянын позициясы өзгөчө мааниге ээ болду. Президент Режеп Тайып Эрдоган Трамптын Ормуз кысыгы боюнча чакырыгына карата өтө кылдат жана прагматикалык мамиле кылды. Түркия Ормуз кысыгына аскердик кемелерин жиберүүдөн баш тартты, бирок муну аймактык балансты сактоо жана ортомчулук миссиясы менен түшүндүрдү. Трамп менен Эрдогандын жеке мамилеси жакшы болгондугуна карабастан, Анкара Вашингтондун 100 миллиард долларлык эсебин төлөөдөн кескин баш тартып. Түркия ондогон жылдар бою НАТОнун түштүк флангасын жалгыз коргоп келгендигин, миллиондогон качкындарды кабыл алуу менен Европанын коопсуздугун камсыздап жаткандыгын жүйө келтирди. Түркия азыркы тапта альянстын ичиндеги өз алдынча күч катары Трамптын талаптары менен Европанын нааразычылыгынын ортосунда өз кызыкчылыгын коргоп жатат. Анкаранын байрактар учкучсуз учактары жана заманбап аскердик өнөр жай комплекси Түркияны НАТОнун ичиндеги эң керектүү, бирок ошол эле учурда эң тил албаган мүчөсүнө айлантты. Европа лидерлери бул кадамды АКШнын жеке кызыкчылыгы үчүн башталган согуш деп атап, өздөрүнүн аскердик күчтөрүн тобокелдикке салгысы келген жок. Натыйжада Америка Кошмо Штаттары бул операцияны жалгыз ишке ашырууга мажбур болду. Трамптын расмий билдирүүсү боюнча, бул операциялар үчүн АКШ бюджети 100 миллиард доллар чыгым тартты. Бул 100 миллиард доллар жөн гана сан эмес. Бул Epic Fire операциясында колдонулган кымбат баалуу ракеталардын, жоготулган учкучсуз учактардын жана күйүүчү майдын баасы. АКШ бул каражатты Ирандын деңиз блокадасын бузуу жана мунай баасынын дүйнөлүк деңгээлде 120 доллардан ашып кетүүсүн токтотуу үчүн сарптады. Трамп бул сумманы союздаштардын коркоктугу жана жоопкерсиздиги үчүн төлөнгөн баа деп атап, союздаштарынан бул чыгымды толугу менен кайтарып берүүнү талап кылууда. Бул 100 миллиард долларлык эсеп НАТОнун жана глобалдык союздаштыктын тарыхындагы эң чоң каржылык жаңжалга айланды. НАТОго мүчө мамлекеттердин ичиндеги абал азыркы тапта терең кризисте. Германиянын позициясы өзгөртүүсүз бойдон калууда. Канцлер Фридрих Мерц Германиянын бир дагы аскери Ормуз кысыгына же башка жакынкы чыгыштагы конфликтлерге катышпай тургандыгын ачык айтты. Буга жооп катары Трамп Германиядагы 5000 америкалык аскерин чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул кадам Берлиндин коргонуу чыгымдарын ички дүң продукциянын 2%-на жеткирбегендиги үчүн жаза катары бааланууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон болсо бул кырдаалды Европанын ойгонуу мезгили катары мүнөздөп, Вашингтондон көз карандысыз Европа армиясын түзүү идеясын кайрадан күн тартибине чыгарды. Ал эми түштүк Европанын löктөрү Италия менен Испания бул маселеде Францияга тилектеш экендиктерин билдиришти.
Рим менен Мадрид АКШнын жакынкы чыгыштагы агрессивдүү аскердик кампаниялары жер ортолук деңизиндеги миграциялык кризисти ого бетер курчутат деп кооптонушат. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес америкалык амбициялар үчүн Испания өзүнүн кемелерин жибербей тургандыгын кескин жарыялады. Италия болсо Трамптын 100 миллиард долларлык эсебин абсурд деп атат. Муну союздаштардын ортосундагы мамилени бизнеске айландыруу катары сыпаттады. Тирешүү бир гана Европа менен чектелген жок. Азиядагы негизги союздаштар Түштүк Корея менен Японияда Трамптын кысымына кабылды. Трамп Сеулдан америкалык аскерлерди кармоо үчүн төлөнүүчү каражатты эселеп көбөйтүүнү жана Ормуз кысыгындагы чыгымдарды бөлүшүүнү талап кылды. Сеулдагы нааразычылыктар Трамптын Түндүк Корея менен болгон күтүүсүз дипломатиясынан улам ого бетер күчөдү. Япониянын позициясы дагы татаал. Токио өзүнүн конституциясындагы чектөөлөргө таянып, Ормуз кысыгына согуштук кемелерин жиберүүдөн баш тартты. Премьер-министр Сигеру Исиба Вашингтонго каржылык жардам берүү маселесинде парламенттин катуу каршылыгына туш болду. Япония азыр өзүнүн жеке аскердик кубатын, атүгүл өзөктүк ядролук программасын карап чыгууга мажбур болууда. Бул глобалдык тирешүүдө Финляндиянын позициясы өзгөчө көңүл бурдурат. НАТОнун эң жаңы мүчөсү катары Хельсинки өтө кооптуу абалда. Россия менен 1300 чакырымдан ашык чек арага ээ болгон Финляндия үчүн Трамптын НАТОну алсыратуучу билдирүүлөрү улуттук коопсуздукка түздөн-түз коркунуч. Хельсинки Трамптын каржылык талаптарын аткаруудан башка арга жок деген позицияны карманып, аскердик бюджетти ички дүң продукциянын 3%-на чейин көтөрүүгө макул болду. Ал эми Израиль бул кырдаалда Трамптын эң ишенимдүү өнөктөшү. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху Трамптын Иранга каршы катуу саясатын толугу менен колдоп, Европаны чечкинсиздик үчүн айыптады. Израиль Трамптын Ормуз кысыгындагы аракеттерин чалгындоо маалыматтары менен активдүү колдоп, бул жаңжалда АКШнын аймактагы негизги таянычына айланды. Улуу Британия менен болгон мамилелер дагы татаал нукка түштү. Иранга каршы операциялар учурунда Британиянын өз базаларын колдонууга алгач уруксат бербегендиги Трамптын катуу ачуусун келтирди. Премьер-министр Кир Стармерди "сен Черчилль эмессиң" деп атаган Трамп Лондон менен болгон тарыхый өзгөчө мамилелерди токтотууга чейин бара тургандыгын ишарат кылды. Трамп НАТОго альтернатива катары англо-саксондук блокту же AUKUS плюс форматын күчөтүүдө. Бул блокко АКШ баштаган Улуу Британия, Австралия, Канада жана Жаңы Зеландия кирет. Трамп бул блокту чыныгы согушууга жөндөмдүү жана төлөмдөрдү өз убагында төлөгөн ишенимдүү өнөктөштөр катары мүнөздөп, Европалык НАТОго караганда аларга көбүрөөк артыкчылык берерин ачык айтты. НАТОнун техникалык жана каржылык абалына карасак, абал өтө кооптуу. НАТОнун жалпы аскердик бюджети 2026 жылга карата 1,5 триллион доллардан ашты. Бирок бул сумманын 70%дан ашыгы, тактап айтканда 900 миллиард доллары бир гана Америка Кошмо Штаттарына туура келет. Трампты нааразы кылган негизги фактор дал ушул пропорция. Техникалык мүмкүнчүлүктөр боюнча НАТОнун союздаштары 3500дөн ашык 5-муундагы истребительдерге ээ, бирок алардын 60% АКШныкы. Деңиз күчтөрүндөгү 20га жакын авианосецтин 11-и Америка Кошмо Штаттарынын желеги астында. Кургактагы күчтөрдө Польша жана Түркия эң чоң армияга ээ болгону менен жогорку технологиялык ракеталык коргонуу системалары негизинен америкалык технологияга көз каранды. Трамптын аргументи жөнөкөй: биз техниканы беребиз, биз коргойбуз, бирок акчаны башкалар үнөмдөп жатышат. НАТОнун чыгыш флангасындагы өлкөлөр Польша, Литва, Латвия жана Эстония бул тирешүүнүн эң негизги курмандыктары болуудан коркушат.
Бул мамлекеттер үчүн Россиянын потенциалдуу агрессиясынан коргонуунун жалгыз кепилдиги бул Америка Кошмо Штаттарынын аскердик катышуусу. Ошондуктан алар Трамптын каржылык талаптарын аткарууга даяр экендиктерин билдиришти. Бирок Варшава менен Таллиндин берилгендиги жалпы альянстын чачырап кетүүсүн токтото албай жаткандай. Мындай шартта НАТОнун келечеги кандай болот деген суроо актуалдуу. Биз бүгүн альянстын трансформациясына эмес, анын фундаменталдык негиздеринин урашына күбө болуп жатышыбыз мүмкүн. Эгерде Европа өлкөлөрү Америка Кошмо Штаттары талап кылган 100 миллиард долларлык чыгымды компенсациялоодон баш тартышса жана коргонуу бюджеттерин кескин көтөрбөсө, Трамп АКШнын НАТОдон чыгуу жараянын расмий түрдө башташы толук ыктымал. НАТОнун келечеги үчүн 3 сценарий бар. Биринчиси альянстын европалашуусу. Мында АКШ формалдуу түрдө мүчө болуп кала берет, бирок бардык каржылык жана аскердик жүктү Европа өлкөлөрү өзүнө алат. Экинчиси альянстын экиге бөлүнүшү. Англо-саксондук блок, тактап айтканда АКШ, Британия, Австралия, Канада жана Жаңы Зеландия. Экинчи тарапта болсо Франция менен Германия лидерлигиндеги Европалык коргонуу союзу. Үчүнчүсү НАТОнун толук ыдырашы жана ар бир өлкөнүн өз алдынча коопсуздук келишимдерин издөөгө өтүшү. Кандай болгон күндө да 1949-жылы түзүлгөн биз билген НАТОнун доору аяктап баратат. Дүйнө жаңы, көп полярдуу жана алдын ала айтууга мүмкүн болбогон коопсуздук архитектурасынын босогосунда турат. НАТОнун келечеги бул бир гана аскердик блоктун тагдыры эмес. Бул бүтүндөй батыш цивилизациясынын бирдиктүү күч катары жашап калуу же калбоо маселеси. Ушун менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Баяныбызды бөлүшүп, биздин каналыбызга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.